Мында чогулган эл айылдагы көйгөйлөрдү айтуу үчүн бийлик өкүлдөрү менен жолугушууну тура көрүшкөн. Тургундардын айтымында санариптештирүү жылында декларацияны тапшыруу үчүн шаарга келүүгө мажбур болушат. Ал үчүн жол кирек эле көп каражат жумшалат. Мындай көйгөй элдин көңүлүнө көк таштай тийген. Санариптештирүү жылы деп айтылып атат. Буга биз жетпесек керек. Биз жакынкы жылдардын арасында жетпейбиз да. Башка нерселерге жетпей ушинтип жүрөбүз, анан кийин бул деген нерсе бизге билбейм. Канай Махматалиеванын 5 баласы бар. Ал мектепте тазалык кызматкери болуп иштейт. Айына 3000 айлык маян алат. Учурда балдарына берилген жөлөк пулун ала албай жүргөнүн айтууда. Эптеп жамбак атам да, балдарым 5 балам майда. 5-тен 1 жаш, 2 жашта. Ошон үчүн мектепке ишке кирип алдым эле да, жетпеген үчүн. Тургундар жолугушуу учурунда чечилбей жаткан маселелерин кабыргасынан коюшту. Алса кагаз иштерин алуу үчүн айыл өкмөткө кайрылышып көбүнчө иш орунда жок болуп калат дешет. Эмнеге мындай деген суроо салышты. Ал эми айыл өкмөт төмөндөгүдөй пикирин билдирди. Кээ бир күндөрү гана ошондой бир болуп калбаса, иш ордубузда болобуз, дайыма ошондой иш аткарабыз да, биз өзүбүздүн милдетибизди аткарабыз. Эгерде мен бир райондук, облустук иш чараларга келсем, жооптуу катчы бар, ал жерде үзгүлтүксүз, сөзсүз түрдө аппарат кызматкерлери болот. Жолугушууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да чакырылып, 2018-жылы аткарылган иштер боюнча маалыматтарын айтышты. Жогоруда айтылган интернет желеси август айынын 1-inde сөзсүз ишке ашат деген убадалар берилди. Азыр айтып аткан көйгөй чечилет. Бул жерге айыл өкмөткө коебуз, мектепке коебуз, тиги мектепке коебуз. 2 мектеп айыл өкмөт кирген. Бийлик өкүлдөрү Кызыл Суу айылында курулуп жаткан жаңы оорукананын курулуш иштери менен таанышып, сапаттуу бүтүшүн көзөмөлгө алууну айтты. Капиталдык салымдар менен чечишибиз керек да, ар кандай проекттер чечиш керек. Бул жерде жанагы оорукананын курулушу бар. Ошол ооруканага специалисттердин жетишпегендиги боюнча маселелер бар экен. Мисалы жана аптеканын жоктугу. Ал биз тапшырмаларды бердик, районго өзүбүз да карайбыз. Мүмкүнчүлүккө жараша ал маселелер чечилет. Кызыл Суу айыл аймагында жергиликтүү жашоочулар мал чарбачылыгы менен тиричилик кылат. Жалпы 5000ден ашуун калк жашайт. Буга чейин аталган аймакта 2 ирет жер титирөө катталып, үйлөр жарактан чыккан. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.